Шайлоого аттанып жаткан партиялар арасында идеялар жарыш эмес, капчыгындагы акчанын көптүгү боюнча атаандаштык күч алганы көрүнүп турат. Саясий өнөктүккө даярданган партиялар жаш саясатчыларды айланасына идеологиянын эмес, капчыктын күчү менен жыйнап алганы жашыруун деле эмес. Алардын арасында 2010-жылдагы ыңкылаптан кийин табышмактуу түрдө байып кеткен олигархтар бар. Өлкөдөгү эң бай адамдардын катарына мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы, мурдагы депутат, азыркы абакта отурган Равшан Жээнбеков, мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов, Ош шаарынын мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов, Малайзияга элчи болуп кеткен Азимбек Бекназаровду жана эсептөө палатасынын мурдагы жетекчиси Искендер Гайыпкуловдорду кошуп келишкен. Временное правительство өкүлдүн бетин карап туруп сурайт элем да. Вот у вас этого не было, откуда у вас это появилось? И я думаю, также любой гражданин Кыргызской республики, сосед, друг, родственник, он знает, кто прав, кто виноват. Анткени деген эчтекеси жок адам, өмүр бою госслужбада иштеп жүрүп туруп, внезапно байып кеткен адамга любой мага окшогон адамдай жаш өкүл болуу, бизнестен особенно келген адамдардын суроосу анан жооп бере эле болот. Как ты это получил? Ты просто наворовал, отобрал, украл, рейдерством занимался, мародерством занимался. Чем бы ты ни занимался, оценка одна. Если это не задекларировано, если это не получено путем какого-то бизнеса, а жөндөн-жөн эле 2010-17 чейин байып алдың, кайсы жерден кантип ушуну алып алдың деген эле сөз да. Бул Эльвира Сурабалдиеванын КСДП фракциясына мүчө болуп турган кезиндеги 2017-жылдагы парламенттин жыйынында айткан сөзү. Эми тагдырдын тамашасы менен ошол 2010-жылдан кийин мародерлук кылган деп айыпталган. Айланасына жаштарды топтоп шайлоого алып бараткан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев түзгөн Жаңы Дем айлансынын катарында талапкер болуп турат. Ошол суроолорду азыр лидеринин көзүнө тике карап бере алар бекен? Бул чоң суроо. Азыр эмне үчүн ал ошо Ата Мекен партиясына барды? Эмне үчүн өз саясий көз карашын сактап калган жок. Биз эмнени көрүп атабыз? Бүгүнкү күнү чөнтөктөр ошол ыңкылаптан кийин биз ойлодук да, таза адамдар келет, таза ишти алып кетет. Тилекке каршы ошол ыңкылаптан кийин келген убактылуу өкмөт толугу менен коррупциялык механизмдердин жолун аябай ачып берди. Мыйзамдарды сатышты. Өмүрбек Текебаевке жана анын жубайы Айгүл Текебаевага тиешелүү мүлктөрдүн 2010-жылдан кийин сатылып алынганы тууралуу ошол кезде мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турган Тайырбек Сарпашев тастыктап берген эле. Орто Сайда балык кумар 46-үйдө деп көрсөтүлгөн. Масал маалымат каражаттарында бул чоң үй деп көрсөтүлүп атат, жана особняк деп. Бирок биздин базада бул азырынча участок катары өтүп атат, анткени ал жерде эксплуатацияга бериле элек болсо керек. Бул 2011-жылы Текебай Айгүл Турганбаевна тарабынан 7 февралда сатылып алынган экен. Башта көрсөтүлгөн баасы 470 000 сом. Андан кийинки кыймылсыз мүлк Бөкөнбаева көчөсү 111-үй 24 квартира. Бул квартира 121 чарчы метр квадрат. Текебай Айгүл Турганбаевна атына катталган. Авангард стиль жоопкерчиликтелген коомунан сатылып алынган экен. 2015-жылы 27 ноябрда көрсөтүлгөн баасы 3,950 000 сом. Кийинкиси Бишкек шаарында ошол эле үйдө парковка деп коет, парковочный место деп коет, ошол машина кое турган жай. Ыңкылаптан кийин кантип тез байып кетти деген суроону мурдагы башкы прокурор Аида Саляновага, Эмилбек Каптагаевке, Кеңешбек Дүйшөбаевке, Алмамбет Шыкмаматовго, Темир Сариевке да берсек болот. Алардын көпчүлүгү ыңкылапка чейин эл катары орто турмушта жашап келгенин унута электер бар. Ачык айтканда, өздөрү карызга батыр. Кеңешбек Дүйшөбаев деген кетип атат. Бүгүн шайлоого портфелдерин көтөрүп, ГКНБшнике төрагасына чейин барды. Ошол эле Каптагаев мырза ушул кезге чейин берелик. Темир Сариев бир $2000 $2000 канча 5 жыл, 10 жылдан бери өзүм куда сөк болуп калды. Уже кечейин деп ойлодум, кечейин деп атам. Бир арба Кудай үчүн, өзүмдүн эмелерим үчүн. Жоопкерчилик бул алган тыйында эмес. Мамлекеттин жоопкерчилигин алып туруп, ушулар бийликке келгенде эмне калтырды. Атайын неме бар? Госкомитетти, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетти башкарган органдар эч качан саясий оюндарга катышканга акысы жок. Определенный мөөнөтү бар. Булар өзгөчө сырды көтөрүп сактаган адамдар. Чөтөркөгө чыкканга тыюу салынат.
ал мыйзамдар эмнегедир эч ким карабай атат. Аты аталган саясатчылардын дээрлик көпчүлүгү өздөрүн оппозиция деп сыпаттап бийликке сын айтышууда. Бирок өздөрү чечүүчү кызматтарда турган кезде элге чын ниети менен кызмат кылганбы же байлык топтоо менен алек болгонбу деген суроого алардын көпчүлүгү жооп бере элек. Алдыдагы шайлоодо алардын айрымдары ири каражаттарды элдин добушун сатып алууга жана оппоненттерин каралоого жумшаары турган иш. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.